Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналы катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Москвада мигранттарга каршы масштабдуу рейд башталды. Алар баарын суракка алып жатышат, жашынгандан пайда жок дейт. Москванын аэропортторунда жана вокзалдарында ири масштабдуу коопсуздук текшерүүлөрү башталды. Май майрамдарын отурлай Москвада масштабдуу коопсуздукту текшерүү иштери башталды. Мыйзам бузуучуларды темир жол жана автовокзалдардан, аэропорттордон жана мейманканалардан издешет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Маш басылмасынын маалыматына караганда, Шереметьевага жакын жайгашкан мейманканалардын биринде укук коргоо кызматкерлери Орусияда жүрүү эрежесин бузган 30 чет элдикти аныкташкан. Тартип бузгандарды тест табуу үчүн милиция кызматкерлери жаңыланган маалымат базаларын колдонушат. Анын ичинде жүргүнчүлөрдүн жүгүн текшерип, алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Булак кошумчалагандай өзгөчө шектүү адамдардын телефондук кат алышуулары текшерилет. Кошумчалай кетсек, бул маалымат расмий тастыктала элек. Кандай болгон күндө да баардык коопсуздук чараларына түшүнүү менен мамиле кылуу керек. Анткени миңдеген адамдардын өмүрү коркунучта болушу мүмкүн. Маселен, былтыр Орусиянын атайын кызматтары 190 теракттын алдын алган. Алардын көбү тыюу салынган уюмдар тарабынан пландалган. Полиция Люберцада мыйзамсыз иштеген 58 мигрантты тапты. Рейдтин жүрүшүндө полиция кызматкерлери Москва областынын Люберцы шаарындагы тамак аш өндүрүшүндө мыйзамсыз иштеген 58 мигрантты аныкташкан. Тартип бузгандардын бардыгына айып пул салынды деп билдирди Россиянын Ички иштер министрлигинин Москва областы боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Мыйзамсыз миграцияны аныктоо жана алдын алууга багытталган ыкчам профилактикалык иш-чаранын алкагында милиция кызматкерлери Люберцы шаарынын аймагындагы азык-түлүк өндүрүүчү ишкананы текшеришти. Рейдтин жыйынтыгында ИИМ маалымат базасындагы 182 чет элдик чаранды текшерди. Россия Федерациясынын аймагында мыйзамсыз иштегендиги үчүн 58 мигрантка Россия Федерациясынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 18-10 беренесине ылайык административдик протоколдор түзүлдү. Анын ичинен 9 мыйзамсыз, 88 берене боюнча административдик жоопкерчиликке тартылды. Россия Федерациясынын административдик укук бузуулар жөнүндө кодекси өлкөнүн аймагында болуу режимин бузгандыгы үчүн деп айтылат маалыматта. 58 кылмышкерге 5000 рубль айып салынды. Алардын жетөө кийин Россия Федерациясынан депортацияланган. Милиция кызматкерлери иш берүүчүнү жоопкерчиликке тартууну чечиш үчүн окуянын чоо жайын аныктоону улантууда, деп корутундулады ведомство. Маалыматтар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.